Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты-жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Ихсан Групп кооперативине кылмыш иши козголуп, жетекчиси кармалды. 92 кыргыз жараны Кореяда иштөөгө жөнөтүлдү. Абитуриенттердин эсине кесиптик орто окуу жайларга кабыл алуу башталды. 12 июлга карата 28 адамдан коронавирус аныкталды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Ихсан Групп коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ихсан кооперативине жана негиздөөчүлөрүнө карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана ишенип берилген мүлүктү ээлеп алуу же коротуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. 2022 жылдын март айынын башынан тартып ушул кезге чейин республиканын бардык аймактарынан аталган кооперативге мүчө катары кирген жарандардан көптөгөн арыз даттануулар келип түшкөн. Жарандар менен Ихсан кооперативинин ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизинде турак жай жана автоунаа сатып алуу үчүн акча каражаттарын кирүү акысына 4 жана 7% өлчөмүндө, ошондой эле алынган мүлктүн наркынан 25, 35 жана 50% өлчөмүндө баштапкы төгүмдөрдү төлөшкөн. Учурда жарандар ушул убакка чейин салынган акча каражаттарына турак жай жана автоунаа алыша элек. Ал эми турак жай жана автоунаа сатып алуудан баш тарткан жарандарга кооперативдин жетекчилиги коммерциялык эмес турак жайдын кассасына төлөнгөн. Аларга таандык акча каражаттарын Ихсан Групп кооперативи кайтарып берген эмес. Жарандардан келип түшкөн арыз даттануулар боюнча жалпы келтирилген зыяндын өлчөмү 121 миллион 313 миң 950 сомду түзүп, Ихсан Групп коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчилиги тарабынан ушул убакытка чейин жарандарга келтирилген зыяндын орду толтурулган эмес. 2022 жылдын 11 июлунда кылмышка шектүү катарында Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативинин директорлор кеңешинин төрайымы 1975 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлиги жарандарга мындан ары Ихсан Групп кооперативинин мүчөлүгүнө кирүүдөн карманууну суранат, себеби бул кооперативдин ишмердүүлүгүндө каржы пирамидасынын белгилери бар. Ал эми жарандар тарабынан салынган акча каражаттар кайра кайтарылбай калышы мүмкүн. Аталган кылмыш иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. 92 кыргыз жараны Кореяда иштөөгө жөнөтүлдү. Түштүк Кореяга жумушка кетип жаткан кыргызстандыктар менен социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жолугушту. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. 92 адамды мыйзамдуу ишке орноштуруу аракети өлкө башчысынын миграциялык кырдаалды жакшыртуу жөнүндөгү жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда деп айтылат маалыматта. Кудайберген Базарбаев өз убагында Түштүк Кореянын жарандары өнүккөн өлкөлөргө барып, андан кийин мекенине кайтып келип, аны жогорку өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жеткиргенин билебиз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Туркия өз жарандарын Германияны калыбына келтирүүгө багыттап, бул адистер заманбап Туркияны курушкан. Бүгүн биздин министрлик Япония, Улуу Британия менен келишим түзүп, Германия менен келишимге кол коюлат деп күтүлүүдө. Андан тышкары Санкт-Петербургдун өкүлү болгон компаниялар менен жолугушуу өткөрдүк. Алар биздин өлкөдөн келген эмгек мигранттары үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө даяр, деди министр. 15 жылдан бери эмгек министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору Корея ишканаларында 5000 кыргызстандыкты жумушка орноштурган. Азыркы учурда Кореяда 2000ге жакын жараныбыз иштеп жатат. Орточо эмгек акы $1800 түзөт. Бөлмө жана тамак аш жумуш берүүчүнүн эсебинен. Программанын негизги талабы корей тилин тийиштүү деңгээлде билүү. 2022 жылы 1500дөн ашуун жаран корей тилин билүү тестине катышып, 360 адам ийгиликтүү өткөн. Абитуриенттердин эсине кесиптик орто окуу жайларга кабыл алуу башталды. Билим берүү жана илим министрлиги 2022-2023 окуу жылына кесиптик орто окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турларынын графигин бекитти. Ага ылайык документтерди онлайн каттоонун биринчи туру 2022 жылдын 12 июлунан 18 июлуна чейин жүрөт. Кирүү сынактары 19-20 июлда. Упайлары бирдей болгон абитуриенттер үчүн медицина, маданият жана искусство, дене
дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн өтөт. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси 22-июлда белгилүү болот. Сунушталган абитуриенттер 23-июлдан 26-июлга чейин коождо окуй тургандыгын тастыктоого тийиш. Документтерди онлайн каттоонун экинчи туру 2022 жылдын 27-июлунан 3-августка чейин уланат. Кирүү сынактары 4-5 август күндөрү төмөнкүлөр үчүн өткөрүлөт. Алар упайлары бирдей болгон абитуриенттер үчүн медицина, маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси 8-августта белгилүү болот. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 9-августтан 11-августка чейин коождо окуй тургандыгын тастыктоо керек. Документтерди онлайн каттоонун 3-туру 2022 жылдын 12-августунан 19-августка чейин жүрөт. Кирүү сынактары 20-22 августта төмөнкүлөр үчүн өткөрүлөт. Алар упайлары бирдей болгон абитуриенттер үчүн медицина, маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси 24-августта белгилүү болот. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 25-августтан 27-августка чейин коождо окуй тургандыгын тастыктоосу зарыл. 12-июлга карата 28 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Республикалык санэпидкозөмөл департаментинен маалымдашты. Катталган учурлардын ичинен 20 жаран оорунун белгилери байкалгандыктан кайрылышкан. 6 адамда ПЧР тесттен аныкталса, 2 сырттан келген адамдар. Ооруга кабылгандардын 2 ооруканага жаткырылган. Белгилей кетсек, пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирустун 201.243 учуру аныкталды. Коронавируска каршы республикалык штабтан билдиргендей, акыркы жумада оорунун көбөйө баштаганы байкалат. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.